بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد бүткүл алым жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Бүгүнкү таанимибиз бардыгыбыз көпчүлүгүбүз жаттаган, ар дайым окуп жүргөн Ихлас сүрөсүнүн фазилеттери, пайдалары тууралуу болмокчу. Сахих Бухари китебинде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларын бирин Куба мешитине имам кылып дайындайды. Ошол имам болгон сахаба жакшы бир адаты бар эле. Ар намазга өткөн сайын ар бир рекетинде сөзсүз Ихлас сүрөсүн кошуп окуйт. Биринчи рекетте да Фатихадан кийин Ихлас сүрөсүн окуп, анан кийинки сүрөнү окуйт. Экинчи рекет баштаганда дагы Ихлас сүрөсүн окуп, анан кийинки Зам сүрөнү кошот экен. Анан жанында шериктери башка сахабалар ошол сахабага кайрылып, сиз Ихлас сүрөсүн бир рекетке окусаңыз болбойбу? Же болбосо Ихлас сүрөсүнөн башка сүрөлөр деле барго, ошолорду окусаңыз жакшы болот эле дегенде, баягы Куба мешитинин имамы сахаба айткан экен, мен Ихлас сүрөсүн таштай албайм. Эгер кааласаңыздар, мен имамчылыктан бошотуңуздар, бирок мен эч качан Ихлас сүрөсүз намаз окуй албайм. Анан ушул кабар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жеткенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам себебин сурайт. Неге мындай ар бир рекетте Ихлас сүрөсүн кошуп окуйсуң дегенде, Аллахтын элчиси, мен Ихлас сүрөсүн жакшы көрөм. Анткени Ихлас сүрөсүнө Аллахтын сыпаты келген дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, сенин Ихлас сүрөсүнө болгон сүйүүң сени сөзсүз бейишке киргизет дейт. Ошондой эле мына ушул хадиске жана дагы бир сахабанын окуясы келет. Мишкат китебинде бул окуя айтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жамаатты Алла жолуна жөнөттү. Алла жолуна жөнөткөндө ошол сапардагы башчы сахаба анын дагы адаты ар бир намазда Ихлас сүрөсүн гана окуйт экен. Мурдагы сахаба Ихлас сүрөсү менен башка сүрөнү кошсо, бул сахаба ар бир рекетте Ихлас сүрөсүн гана окуй берет экен. Сапардан кайтып келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кабар беришти. Алланын элчиси ушул сахаба кайсы гана намазга өтпөсүн, имамчылык кылбасын, Ихлас сүрөсүн гана окуйт, башка эч бир сүрө окубайт дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам себебин сурады. Себебинде бая сахаба айтты, Алланын элчиси, мен Ихлас сүрөсүн жакшы көрөм, анткени ал сүрөдө Аллахтын сыпаты баяндалган дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, анда Аллах дагы сени жакшы көрөт деди. Демек Ихлас сүрөсүн ар дайым окуп жүрүү сиз менен бизди бейишке киргизет жана Аллахтын бизге болгон жана биздин Аллахка болгон сүйүүбүздүн бир чоң белгиси десек болот. Ошондой эле Муслим жана Тирмизи китептеринде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылат. Бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга чогулгула деп өкүм берди. Анан биз баарыбыз чогулдук дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, мен силерге азыр Курандын 3төн 1-ине барабар болгон сүрөнү окуп берем деди. Анан Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад деп Ихлас сүрөсүн окуп берди дейт. Демек Ихлас сүрөсүн бир жолу окусаңыз Курандын 3төн 1-ине барабар. Демек 3 жолу окусаңыз толук Кур'ани Керимди 30 бараны баштан аяк окугандын сизге соо берилет. Эми 3 жолу окуганга сизге канча убакыт талап кылынат? Орточо эсепен окусаңыз 1 мүнөттө бир адам Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуй алат. Демек 1 мүнөттө сиз 30 параны толук баштан аяк окугандын соогун ала алат экенсиз. Ошондой эле Тирмизи китебинде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, кайсы адам уктарда төшөгүнө оң капталмай жатып, Ихлас сүрөсүн 100 жолу окуй турган болсо, кыямет күнү Аллах Таала адамга кайрылып, эй пендем, сен 10 жаңы менен бейишке киргин деп Аллах Таала ал адамды өзү бейишке киргизет дейт. Ошондой эле Тирмизи китебинде келет, кайсы адам күнүнө 100 жолу окуй турган болсо, Аллах Таала 50 жылдык күнөөсүн кечирет дейт. Кайсы адам күндө Ихлас сүрөсүн 100 жолу окуй турган болсо, Аллах Таала адамдын 50 жылдык күнөөсүн кечирет. Бирок карыздан башка бардык күнөөсүн кечирет. Карызы гана кечирилбейт дейт. Ошондой эле Табарани китебинде келет, Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, кайсы адам 10 жолу Ихлас сүрөсүн окуй турган болсо, Аллах Таала бейиштен чоңдун хан сарай берет. Эгер 20 жолу окуй турган болсо, 2 хан сарай берет. Эгер 3 жолу окуй турган болсо, анда 3 хан сарай берет. Ошондо
ушул хадисте айтып атканда Умар радиллаху анху пайгамбарыбыздын жанында эле. Умар радиллаху анху сүйүнүп кетип, "Я Аллахтын исаны биз канча көп окусак, Аллах да ошончо көп бере турбайбы?" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен канча көп окуганың, бирок Аллах да аны эселеп, хан сарайларды бере берет" дейт. Ошондой эле ким ар намаздан кийин Ихлас сүрөсүн 10 жолу окуй турган болсо, Аллах таала ага өзүнүн ыраазычылыгын жана кечиримин важип кылат. Мындайча айтканда, ким адат кылса өзүнө ар намаздан кийин Ихлас сүрөсүн 10 жолу окушту, Аллах таала адамдан сөзсүз ыраазы болот жана сөзсүз Аллах таалам күнөөсүн кечирет. Ким бир жолу окуса, ага бир береке берилет. 2 жолу окуса, Аллах да үй бүлөсүнө кошо береке берет. 3 жолу окуса, үй бүлөсүнө, үйүнө жана кошуналар чейин береке берет дейт. Ал эми 100 жолу окуса, Аллах да 50 жылдык карыздан башка күнөөсүн кечирет. Ал эми 1000 жолу окуй турган болсо, бир адам шашпай бир күн кечке Аллах таала ага сөзсүз өлөрдүн мурда бейиштеги ордун көрсөтөт дейт. Ошондой эле кайсы адам үйгө киргенде салам айтып, андан кийин Ихлас сүрөсүн бир эле жолу окуп кое турган болсо, Аллах таалам ошол үйдөгү жакырчылыкты, кедейчиликти, уруш талашты Аллах таала кетирет. Үйгө кирдиңиз, Ихлас сүрөсүн окуп койдуңуз, 10-15 секунд кетет. Бирок Аллах таала ошол Ихлас сүрөсүнүн берекетине Аллах таала үйүңүздөгү жакырчылыкты Аллах таала кетирет. Хадисте келген. Табаранин китепте. Жана бир адам сапарга чыгардан алдын үйүндө 11 жолу Ихлас сүрөсүн окуп туруп чыга турган болсо, кайтып келгенге чейин Аллах таала үйүн Аллах таала өзү сактай турган болот дейт. Аллах таала жаман апаттардан, балелерден Аллах таала сактайт. Жана сахабалардан Муавия бин Муавия ал-Лайфи деген бир сахаба бар эле. Табук газатында шейит болот. Ошол Табук газатында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караса, асманда Аллах таала ушундай бир нур курчап турган болот. Бир маалда Жебрейил деген периште келет. Жебрейил периште келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт: "Эй Жебрейил, асманда мынча нур басып кетти, мынча нурлуу болуп кетти. Мунун себеби эмне?" дегенде, ошону Жебрейил алейхиссалам айтты: "Бүгүн Муавия бин Муавия ал-Лайфи деген адам сахаба кайтыш болду" дейт. Анын жаназасына Аллах таала 70 000 периштени жөнөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калып сурады: "Неге андай, кайсыл нерсенин себебинен?" дегенде, ошондо Жебрейил периште айтты: "Ал Муавия бин Муавия ал-Лайфи деген сахаба, ал адам отурса дагы, турса дагы, жатса дагы, күнү дагы, түнү дагы бошосо эле Ихлас сүрөсүн окуйт эле. Ошо Ихлас сүрөсүнүн себебинен Аллах таала өлгөндө анын жаназасына катышуу үчүн Аллах таала 70 000 периштени жөнөттү" дейт. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, Ихлас сүрөсү 15 сөздөн турган эле сөз. 15 сөздөн турган бир кыскана сүрө, бирок кыска болгону менен салмагы өтө оор, касиеттери, пайдалары, берекелери өтө көп. Мына ошондуктан сиз менен биз дагы иншаллах ар дайым ошо Ихлас сүрөсүн окуп жүрө турган болсок, Аллах таалам сиз менен биздин жашообузга береке менен толтурат. Аллах таалам өзүнүн ыраазычылыгы, өзүнүн кечиримин сиз менен бизге важип кылат. Аллах таалам баардыгыбызга ушул Ихлас сүрөсүн ар дайым окуп башкаларга жеткенге мүмкүнчүлүк берсин иншаллах.